Амантур Илипбеков 42 жашта, жубайы Мерим Көчөбаева экөөнүн 3 уулу, 2 кызы бар. Илипбековдордун үй бүлөсү учурда шаардын четинде жайгашкан үйлөрдүн биринде батирде жашашат. Мен жашым 34-тө. 2008-жылкымын. 34-тө Сокулук район тургуну болом. Үйдөн жыламыштан айылышпын, ошак жыламыштан айылам. Тургуну болом. Өзүм ушу эмеде чечтирем. Ушу үйдө эмеде квартирада дачадачы. Эми 3 жашына баштагам бул. Эмет операция туруп алып, кенеке эмес сөөгүм сыңгандан кийин колдон кеткен бийде эметин битти алчы. Анан сөөгүм өзүнөн өзү эле сынып, кенеке бирден болсо сынып берет да. Азыркыча ушунаймын да. Аянычтуу балалыкты башынан кечирген Амантур Илипбеков балдарымдын арасынан көкүрөк күчүгүм уландын саламаттыгына кабаттармын. Ага да меникинде диагноз коюлган дейт кейип. Анан өзүмдүн 5 балам бар. Келчем бар. Ушу бир балам менен максут эме болуп калган. Мен максут сөөгүм меники болуп калыптыр да. Демек бул ошо үйлөнүп атканда коркунуч болгон жок беле? Балдарым ушундай эмне болуп калды? Эмне болгон эмес. Үйлөнгөнүңүздөргө канча болду? Үйлөнгөнүмө 20 жыл болгон. 20-да. Жолдошумду көргөндө алгач чочулап атүгүл коркуп да жүрдүм деген Мерим Көчөбаева буларга токтолду. Биринчи жолу таанышканым демеден больницадан таанышканбыз, 4-жол больницада. Мен ожогуйда иштечимин, санитарка болуп. Бул протезныйда лечение барган окшойт. Ошо бир досто, подружкам, эмем аркылуу артынан тааныштык. Ошо биринчи жолу жолуккан ошол болду. Биринчи жолукканда аябай кандай десем бир коркуп, чогуу отуруп сүйлөшүп отурган коркуп качып кеткен болчумун. Андан кийин 2-3 күндөн кийин кайра келиптир. Кой дептим баягы. Өзүм мындай болуп атса бой көтөрбөй эле койт, сүйлөшүп эметейин деп. Ошондон бери эле сүйлөшүп таанышып, ошондон бери эле жашап кетип атабыз. Баш кошуп, бузган кишилер көп болду. Менин достор, подружкаларым, менин тааныган бир туугандарым, иштешкендерим көп эле айтып атты. Эмне кыласың, башыңа бален үйүп деп. Балдар жокто мурунураак кичине эме болгондо көтөрчүмүн. Балдар кички болгондо балдарга белинен эметип калат. Азыр балдарым чоңоюп калды азыр. Көтөрбөйм азыр. Балдар өстөрү демеге даратканага өстөрү алып барышат. Кайра жерден сүрөп келишет. Жумуш неметип бир жака барса машинага салып кетишет. Мурун өзүм көтөрүп, өзүм баняга салып неметчимин азыр. Баняга барганда да азыр балдарга түртө салып атам, мен бар силер киргизгиле деп. Мурун неметчимин да өзүм эле. Чач бачын алып анан сакал пакалын өзүм алам. Өзүм жуунтам. 2 күндө бир дарат баратын алып, сакал башын алып, эме кылып турам. Улуу балаңыздай эле деме? Улуу баламдай эле. Эң улуу балам да, тум балам. Өкүнгөн деле жокмун. Өкүнгөн жокмун да шүгүр. Баягы кес-кесте үйдө урушуп талашып болот болгондо ошо жерде эле бир кичине эле баягы ойлонуп кетесиң, ойлоносуң, өзүң мынтип жүрсөң ар кайсы жерде квартиралап жүрсөк. Үй жайың болсо да билинбейт экен деп, кээде экөөбүз урушуп кетебиз, кайра жарашабыз ошентип. Көп деле эме болгон деле жокпуз. Кудайдын эмесин көрүп атабыз да. Кички кызымдан эле корктум. Эметкенечи. Анткени уже организм баягы улгайган сайын эметип калат, ушундан коркуп аттым баарынан. Негизи УЗИге кайра бир 9 ай көтөрсөм 14 жолу УЗИге барып түшүп, сарсана болупчу. Анткени тиги балам тигиндей болуп калгандан эметип, улам барып текшертип, буту бар экенби, колу бар экенби деп, ой баары жакшынакай эле деп
ушундан эметтим, калгандан эметкен жокмун. Каарманыбыз күн жылуу учурларда базардагы тааныштарына жардам берип, күнүмдүк оокат үчүн каражат табаарын, суук түшкөндө улуу баласы иштеп үй бүлөсүн багаарын кошумчалады. Мынтип жатырган убакыт анан өзүм кичине кыбыраш керек деп өзүм шаарда иштейм. Көрдөйдө. Эмне жумуш кыласыз? Аяктан жумуштар болмой, бакелер ишиге жардам берип турат да. Ошо дада менен оокат эметип атат. Зордойдо эл жакшы бакелер бар, жакшы жерлер бар. Барам, ага менен эрмектешип, ага соодабыз, ага менен отуруп соодабыз жардам берип, анча-мынча төлөп беришет, эметип беришет. Могу кызымды төрөгөнгө чейин иштеп жүрдүм, андан кийин төрөгөндөн кийин дагы иштедим биртке, ар кайсы больницаларда иштеп жүрдүм. Биякта иштедим, кайра шаарга барып иштеп. Андан кийин жолдошум айтып калды, болду токтот, иштебейли кой. Үйдө эле отур эми. Мен жарабай калганда иштейсиң дейт. Айттым, сен жарабай калган, мен деле жарабай калам ага чейин. Бирөтүл отурайын да деп, үйдө отурам азыр. Балдар бойго жетип буюрса чоңоюп калышты. Азыр ошондо улуу балаңыздын тапканы менен эле тамак. Улуу баламдын ошол менен анан бул кимдин жолдошумдун пособиясы. Бул үй бүлөнүн үстүбүздө үйүбүз болсо экен деген тилеги күч. Пайдубалы туруп калган үйдү толук бүтүрүүгө чамасы жетпей турган каарманыбыз андан ары сөзүн улады. Азыр 1000 сом төлөйсүздөр, э? Бул квартира 1000 сом төлөйм, жактан бир бакелер участок подать эткен. Участок подать этип, ошого үй салып атам да. Үйдө аял чоңураак салып турмун эми. Өзүм кичинекей болсом да үйүм чоңураак болсун деген болчу. Ошо үйдү чоңураак салып, башмаш кубалы бүтүргөнгөчү. Дубалын тургузуп койгонсуз, э? Дубалын тургузуп, честный поезд кылып койгонбуз. Анан ошол элим жардам берсе жакшы болот эле ошо. Көпөйгө кайрылма, кайрылбайм дегем. Могу үйдөн бийик бошот жазсын. Жайын бошоп бер деп атпайбы. Чык деп атат, э? Могу охрананын үйү да. Анан убактында мынтип туризм алып айрым баштап койчу да. Квартира. Ама кышында чыдабай айла 20 миллион койгонбуз. Акыры батпайсың да. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.